Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткенге болгон иш сапарын Сүлүктүү шаардык сотунда улантты. Соттордо жүргүзүлгөн ротациядан кийин Жогорку соттун төрагасы алыскы аймактардагы сотторду жеринен барып текшерүүнү чечкен. Анткени ротацияланып келген судьялар мурда каралып баштап, бирок аягына чыкпай калган иштерди кайрадан карап башташат. Бул иштерге тиешеси бар тараптар үчүн түшүнбөстүктөрдү жаратышы ыктымал. Замирбек Базарбеков иштер узакка созулбай өз мөөнөтүндө каралышын талап кыла тургандыгын жергиликтүү соттор ротацияланып баргандан кийин онлайн кеңешмеде эскерткен. Бүгүн Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткенге болгон сапарында райондук жана шаардык соттордун иштен сапатка өтүшүн талап кылды. Сүлүктүү шаардык сотунун төрагасы Урматбек Сыдыков аталган шаардык сотко 2 судья Чүй жана Талас облустарынан ротацияланып келгендигин айтып, бүгүнкү күндө иштерди өз убагында каралышына өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын белгиледи.